Geçiyor. Bir yaktan uşun жаштар чыгып алып бизге иш бербейсиң дейт да. Мына биякта тазалыкта. Биякта тазалыкта жумуш таппай, жумушчулар таппай атат. Дагы башка ишкерлер боюнча мына. Азыр болсо айтып атышат, мына азыр индустарды же пактарды алып келебиз депчи. Биз болсо жанагы эле тиги немеде баарыбыз эле кабинетте каалайт экенбиз негизи. Жетекчи болгусу келет экен. Эми жетекчиге чейин канча ступень бар негизи. Өчүш керек да ошо мындан. Анан эле мына бияктан тазалыкта сурап атышат кызматкерлерди, мына жумушсуз мына жумушка келбей атат. Азыр эле тиякта мына тиги завод, фабриканын баарын жалдап аттан, башканын баарын ачып атабыз, аяка да кызматкерлер жок да. ГИКке жанагындай үйлөр салып аткан рабочийлер сурап атсак, аяка да кызматтар барышпайт. Анан билбейм кандай иштешибиз керек да. Мына азыр болсо тиги мына Урмат Оозбекович жана тиги ким мэриянын баарын азыр алган кызмат даярына. Кызматтар турат. Ана болбой эле тияктан айтабыз, тиги биз болсо жок, бул айрыгы мына 30-тан 50 миң сомго чейин мына тазалыкка турабы? Тилек Кыдырмаевич, вот сиз айткандай тазалыкта бүгүнкү күндө бош орундар бар. 30 миң сомдон башталат айлык акылар. Мына көрдүңүздөрбү? Айлыктар турат негизи. Анан келип эле бияктан микрофонго келип эле жумушсуздуктан анын деп турат бияктан мына. Битте жалап атта болсо жанагындай фабриканын баарын салынып атат. Заводдор салынып атат негизи. Мына цем заводдор салынып атат, кирпич заводдор салынып атат. Аяка бар иштешпейт. Баягы эле индус менен пакистандыктар ошолор болсо деме экен, аяга аларга жана 100 миң сом, 100-200 долларлар чоң акча экен, ошолор келиштип атышат да. А биз болсо ошо кыргыздарыбызга мына иш берелик. Кытай Кыргызстан темир жолуна барып иштетелик десек деле, жаяктан болсо жок. Андай жумушу оор экен. Мына тиги немеден жумушка да эртең алалык десек, мен атам ооруп атат, мен анда жумушка бара албайм деп айтып атасыңыз да. Ошол себептен болсо давайте биз бияктан болсо ал токтоо боюнча мына биздин жана 26-30 деген стратегический планыбыздын баарын бергенбиз, негизи аякта жакшы иштин баарын келе атат, заводдун баарын. Ошол себептен бияктан айтып коебуздон, ушул жака барып иштеңиздер.